$58.000. Бир аз кеми бар. 10 сотық жер тилкесинде жайгашкан 5 бөлмөлүү толук курулушу аякта элек жер үй сатылат. Амансыз бардактуу ТС кабардын көрүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Оштун четиндеги Кара Суу районуна караштуу Курбанкара айылынын өзүнө сатыла турган ушул жер үйдү тартып көрсөтөбүз. Подвалы бар, артында кеңири жери бар. Андан жеринин четинен буюрса Сабай каналы агып өтөт. Салкындык сонун дачада эс алгандай сонун эс алсаңыздар болот. Айланасында бүт бактарак, жанында болсо толук курулуш аякта элек бул жеринде дагы 3 бөлмөлүү временкасы бар. Временканын узун туурасы 15ге 5. Үйдүн узун туурасы 10га 15 Г формасында салынган. Бул зал экен достор. 8,5га 4. Бул жерде эми конференция өткөзөсүздөр, чоң сабак өткөзөсүздөр, конок келеби, айтор кеңири баткызасыздар. Бул жагы гардероб, же болбосо жанагындай жаш балдар уктоочу бөлмө кылып дагы пайдалансаңыздар болот экен. Жакшы, бул жагын эми үстүнө бүтүрүп аласыздар. Карагайдан жакшы пайдаланылып аткан экен. Азбы шипер менен жабыптыр. Бул жагында болсо дагы бир бөлмө, кухня кылып аласызбы, айтор спальня кылып аласызбы, өзүңүздүн табитиңиздерге жараша. Асты бүт стоячка болгон. Так, туугандар. Жанагы сатыла турган үйгө келүү жолдорун дал ушул жерден сиздерге айтып өтөйүн. Эгерде сиздер Кара Суу шаары же базары тараптан күн чыгышты карай, тактап айтканда Сары Колот тарапка бара жатканда Курбанкара айылын жакшы билесиздер. Бул жерде Ак Ниет деген маркет бар, кафе бар, айтор анын жанында ушундай сос объект бар. Бул жанагы ротация болуп келген мамлекет кызматкерлерине атайын салынган үй достор. Ушунун артында чатыры дагы көрүнүп турат буюрса. Ошол чатырга барабыз. Же болбосо ушунун капталынан мен көрсөткөн жол менен түз барып, кызыл фит турат. Ошонун солго бурулган деле буюрса. Окшош үйлөрдүн арткы көчөсү достор. Ошонун артына эле өтсөңүздөр, мына ушул дарекке келесиздер. Баягы ротация болуп, ал жак бул жактан келген мамлекеттик кызматкерлерди жайгаштыра турган үй да, окшош үйлөр. Кире бериш жайы Г формасында, бул жагы ашкана болот. Ылай шубактан чек-четип сонун кылып ремонт кылып коюптур. Бул жагы панорамный терезе. Кирээриңиз менен оң тарапка бурула турган болсоңуз, бул жерде душ туалет кылып коет экен. Бул бөлмөгө келе турган болсок, туугандар, бир аз караңгы болуп атат. Ошондой болсо дагы элестетип көрө бериңиздер. Бул жагында болсо 6га 3,5 размеринде зал, конок бөлмөсү, 2 терезеси көчө тарапты карап турат. Андан бул жагына келе турган болсоңуздар, дагы бир спальня бөлмө. Бул 4ге 3,5 бир терезелүү. Ылай шубак дески чыгыптыр достор. Бул жагы панорамный терезе. Арт тарабына келе турган болсок, бул жагы узун туурасы 5,5га 3,5 болгон бир бөлмө. Каалагандай кылып иштесеңиздер болот. Кухня кылып аласыздарбы же кандай? Бул жагы сөөрү тапчан, эс ала турган жай, панорамный терезе. Сырттан дагы бул жагынан чыксаңыздар болот. Тепкич аркылуу. Мунун асты подвал. Подвал азыр көрсөткөн менен караңгы, элестетип коюңуздар, подвал. Бул жагы навес. Навестен эми сөөрү тапчандын орду мына жакта. 3 очок. Бул жакта болсо баня, саня, каалагандай кылып иштесеңиздер болот. Жер болсо кеңири, бул жакты бир карап көрүп коюңуздар, туугандар. Тетиги калиткадан нары чыксаңыздар, Сабай каналына чыгып кетесиздер. Ошо жакын эле Сабай каналына чыгып кирип чөмүлүп дегендей, тап-таза суу агып өтөт. Бул жагы болсо атайын унаа чыгып кире турган ход, эки тарабы залуу. Сиздерге насип кылган болсун, эсин номер экран астына камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Документтери так, сос объектилердин бүт бардыгына жакын, мечит, мектеп, бала бакчалар, бул жагында Ак Ниет. Бул жакта сос объектилер курулган тарап достор. Ушунун эле артында, мына жерден көрүнөт экен туугандар. Крышалары эле көрүнүп атат, Ошонун эле артыңкы көчөсүнө келсеңиз, ушул үйдү таап аласыз. Сиздерге насип кылган болсун достор. Калган маалыматтарды эсин номер экран астына камтылат, чалып байланышып маалымат алып аласыздар. Ассаламу алейкум. $58.000 кеми бар.